Саламатсызбы? Регионда Абалким автордук программасы. Мына ушинтип отуруп кыргыз жергесинде кайрадан шайлоо, кайрадан тандоо, кайрадан тагдыр чечер учурлар айланып келди. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы өзүн өзү таркатып, биз эми кеттик деп социалдык тармактар аркылуу эл журт менен коштошкондой болушту. Айрымдарына кыргызстандыктар ыраазычылык билдирип, рахматын айтып, жакшы сөзүн аябады. Анткени алар элдин купулуна толуп, өзүн татыктуу экенин көрсөтө алды десек болот. Бирок алар саналуу гана. Интернет желесин жана аймактардагы элдер менен сүйлөшүп байкап көрсөңүз, кечеги 90 депутаттын басымдуу бөлүгүнө ичи чыкпай, жалаң гана жаман сөзүн айтып отургандар аз эмес. Балким өтө эле көпчүлүктү түзөрү дагы талашсыз. Бирок бул фактор биздин амал параска айланып калган, депутаттык мандатсыз калуудан корккондой башка эч нерседен коркпой калган, өзүнө караштуу 5-6 блогери, акчасын алып пост жазып, лайк басып жүргөн 10-15 интернет колдонуучулары айга күнгө теңеп мактап жазып койсо, өзүн ааламда теңи жок адамдай сезип, өзүн өзү алдаган эйфорияга кирип алып, ошол жерде баш айланып, өзүн жоготуп, чөнтөгүндөгү акчасына олугуп, чыныгы жашоого келе албай жүргөн көпчүлүк депутаттарыбыз дагы эле өз репертуарында. Демек, эгер элибизге алар жакпай, ишеничин актабай, колунан иш келбей жаткан болсо, бул шайлоо Кудайдан берилген белек болбогондо эмне? Эми ошол асмандагы жылдыздардын баары эртең сиздин алдыңызга концерт коюп барат. Аз-маз окуган китептериндеги эсинде калган сөздөрдү, анан аяк бияктан уккан маанилүү жана таасирдүү, уккан адамдын жүрөгүн эзип, ыйылатып, тим эле жашоого болгон көз карашыңызды өзгөртүп таштай турган сөздөрдү жаттап барып, кадимки кинолордогу актерлордой эле роль ойноп, чеберчилигин тартуулайт. Артынан бир жакшы союз союп, ысык шорпо менен өзгөнчө баткен күрүчүнөн ашты басып, дасторконго суупу, алма, банан коюп, аксакалдар бата берсин кылып отуруп, айген пакетин таркатып, ар бириңердин колуңарды бекем кысып зерикпей учурашып чыгышат дагы, өтө иши көп шашылыш адамдай болуп, дагы жолугабыз, колдоп койгула, өз уулуңарды деп өтө нурдуу жылмайып, жолугушуу болгон жерден кетишет. Анан эле баягы сиз 5 жылдан бери ичиңиз чыкпай, иштей албаганынан жаман көрүп, ар жерде каргап шилеп отурган депутатыңызды кайрадан сүйүп каласыз дагы, көзүңүзгө андан башкасы көрүнбөй, кызга ашык болгон жигиттей эле башыңыз айланып, кантип ага добуш берип, кантип шайлоо өтүп кеткенин дагы билбей каласыз. Анан кайра эле 5-6 жыл ошол депутатыңызды каргап шилеп, сөгүп, алданып калганыңызга ыза болуп, нааразы болуп жүрө бересиз. Ал эми ал депутат болсо мандатты тагынып, бир туруп аны менен, бир туруп муну менен жеке кызыкчылыгы үчүн иштерин бүтүрүп, бизнесин гүлдөтүп, миллиондорун миллиард кыламын деп, миллиарддары болсо аны андан да көбөйтүшүм керек деп, өз иши менен алек болот. Анда санда шайлоочуларына келип, майрам-сайрамдарды шылтоосунда чай берип, курсагыңызды тойгозуп, жакшы сөздөрдөн сүйлөп коет, же трибунага чыгып, элдин жашоосун жакшыртпасак болбойт. Өкмөт аябай начар иштеп жатасыңар дегендей кылып, бир чекеде отурган эч нерсени чечпеген кызматкерге асылып, күпүлдөп, элдик баатыр болуп көрүнүп коет дагы, ошону менен депутаттык мөөнөтү өтөт да кетет. Ошону менен ал дагы бактылуу, анын айланасындагылардын баары бактылуу, а баягы алданып добуш берип алган шайлоочулар, элдер болсо карганган бойдон, ичинен тиштенген бойдон, айылындагы эч бир маселе чечилбеген бойдон, депутаты барып эч нерсени кыйратпаган бойдон кала берет. А мунун баарынын айынан жаман көрүнгөн баягы эле президент, баягы эле өкмөт. Бул депутаттарды неге президент жок кылбай жатат, неге бийлик буларга унчукпайт деген сөздөрдү сүйлөп, баарыбыз өзүбүздүн кайдыгерлигибизди унутуп, ошол баягы эле бирөөлөрдөн көрүп, кемчилдикти ошолордон издеп жүрө берген адатыбыз бар эмеспи? Демек эми парламент өзгөрсүн, бийликтин табияты дагы өзгөрсүн десек, анда баарыбыз жапатырмак 30 ноябрда өтө турган шайлоого активдүү катышып, ар бир талапкерди дыкат карап чыгып, сүрүштүрүп, тактап, көңүл коюп, сындап, анан тандап алышыбыз керек. Өзүбүздүн колубузга келген бул мүмкүнчүлүктү туура жана так пайдаланып, өзүбүздүн ар намысыбызды жана абийирибизди, Кудай Тааланын алдындагы жоопкерчилигибизди жана мамлекетибиз алдындагы милдетибизди чын дилден, акыл эс менен, калыстык менен аткарууга тийишпиз. Эми мурдагы бийликтегилердин доорундагыдай болуп, талапкерлер мен президентке караштуумун, мен паланчага караштуумун, мен түкүнчүгө караштуумун деп келип, жергиликтүү бийликке басым кылып, мугалим, медицина кызматкерлерине басым кылдырып,
же дагы башка ыпылас арам ыкмаларды пайдалана алышпайт. Анткени мындайга урматтуу президент Садыр Жапаров дагы, урматтуу генерал Камчыбек Ташиев дагы такыр жол беришпесин баса белгилеп айтышты. Биз буга чейин айткандай, бул жолку шайлоодо талапкерлердин кээ бирлери элдин башын кантип айлантышты билбей, кайсы нерсе менен элди ынандырышты билбей, элге барып алып, мен президентибизден бата алдым, мен генералдан бата алдым деп башташат деген элек. Күтүлгөндөй эле болуп баштап, ар жерде арагы жип жатып алып, менин тагдырым чечилген, мен бата алып чыктым, мени ажоо колдоп атат, мени генерал колдоп атат деп акырын сөз чыгарып коюп, өзү эч нерсени билмемиш болуп, бир мөлтүрөгөн булак суусундай таза, ыйман ынсаптуу адамдай болуп пысмыйып жүргөндөр тууралуу эл арасында кадимкидей эле так маалыматтар айтылып жаткан болчу. Бирок президент Жапаров менен генерал Ташиев дароо өз учурунда маектерин берип, биз эч кимисине бата бербейбиз, батааны эл берет. Ал эми биздин атыбызды сатып, же административдик ресурс колдонобуз дегендерге өтө катаал жаза берилет деп кесе айтып эскертишти. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добуш сатып алам деп келген талапкерлерди эл арасына алып чыгып, катуу уяткарыңыздар. Экинчи, добуш сатып алам деп келбегендей кылыңыздар. Жол, мектеп, бала бакча салып берем, же асмандагы айдалып берем дегендерге таптакыр ишенбеңиздер. Депутат деген эч нерсе куруп бербейт, депутат деген мыйзам жазат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп, округунда кандай көйгөйлөр болсо жеткирип келип, анын чечилишине кам көрөт. Добушуңа арды сатып алган депутат эзели силер үчүн же мамлекет үчүн иштебейт. Шайлоого короткон акчасын толуктайм деп 5 жыл бою өзү үчүн иштейт. Добушуңуздарды сатсаңыздар, 5 жыл бою ал депутатты округуңуздардан көрбөйсүздөр. Талапкерлердин дагы бир түрү болот. Алар тили менен буудай кууруйт, бирок колунан эч нерсе келбейт. Андай депутаттарды да көрдүңүздөр, көрүп эле жүрөсүздөр. Алардан да сак болгула. Кыскасы, бул шайлоодо дагы баягыларды шайлап алып, 5 жыл бою депутаттар акмактар деп наалабагыла. Наалысаңыздар, өзүңүздөргө наалыган болосуздар. Кимдерди шайласаңар да, алар силердин өзүңүздөрдүн 5 жылдык депутатыңар болот. Мындан ары мурдагыдай партиялык тизмеге кире калып, $1 миллион бере салып, эч ким тааныбаган эле бирөө депутат болуп келген башаламан система жок. Мындан ары депутаттарды түздөн түз өзүңүздөрдүн араңыздардан шайлап аласыздар. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Ушул жерден айыл өкмөттөн баштап, мага чейинки ар бир мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерге да кайрыла кетейин. Шайлоого аралашпаңыздар. Кимде ким аралашкан болсо, кызматтан кетип эле тим калбайсыздар. Катуу жазалайбыз. Талапкерлердин эл менен болгон чогулушуна барып катышууга тыюу салбайбыз. Чогулуштарга барып талапкерлердин программасын угуп, анан жүрөккө жаккан талапкерге добушуңуздарды бере берсеңиздер болот. Бирок үгүт иштерине катышпаңыздар. Баланча талапкерди өткөрөм, түкүнчө талапкерди жыгам деп чуркабаңыздар. Бул шайлоону калыс катары башынан аягына чейин жеке өзүм көзөмөлдөймүн. Эгер кайсы бир округда адилетсиз иштер жаралган болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын териштирүүлөрүнө жеке өзүм барып катышам, же комиссия түзүп, ишенимдүү кишилеримди жиберемин. Ар бир иштин жыйынтыгын калыс чыгарабыз. Угушуубузга караганда депутат боло турган адамдардын тизмеси эч-ак бекитилип калыптыр. Кээ бир талапкерлер сиздерден бата алып аттанганын ачык эле айтып жүрүшүптүр. Мен дароо эле айтам, ишенбегиле. Мурунку бийликтер жасаган катаны биз кайталабайбыз. Ооба, бата берип жүрүшкөн.
Мына ошол бата берген журт башчылары азыр кайда? Бизде орун алган бийлик алмашуулар, революциялар дал ушунун айынан чыкпады беле. Гөндүм адаттын калышы кыйын. Менде айрым депутат болгусу келгендердин бизге жол издеп, жолугуп бата алууга умтулуп жүрүшкөнүн билем. Жада калса жакын адамдарыбыздын арасында да андайлар бар. Буга окшогондорго ажуубуздун да менин да убактыбыз жок. Өзүбүздүн жумуш чачтан көп, уйкубуз аз. Ачыгын айтканда биз таза шайлоо өткөрүү ниетинде абдан чоң жумуш жасадык. Анткени биз да убагында канчалаган шайлоолорго катышып, азабын тартып келгенбиз. Азыр болушунча адам факторун азайттык, санарипке өттүк. Шайлоочулардын кызыкчылыгы биринчи орунда болду. Эгерде биз өз адамдарыбызды алып келүүнү көздөсөк, ушунун баарын жасаштын эмне кереги бар эле? Эски шайлоо системасын калтырып, жыргап жата бербейт белек анда. Демек бул жолку шайлоодо бардык нерсе элибиздин өзүнөн көз каранды. Илгеркидей болуп 5-6 ОПГнын балдары колтугуна пистолетин тагынып келип алып, мына партияны шайлайсың, мына талапкерге добуш бересин, айылыңдагыларды дагы түшүндүрүп айтып койгун, жашоодон максатыңар болсо биздин айтканыбызды кыласыңар, кылбасаңар атып кетем, чаап кетем, бутуңду сындырам, колуңду сындырам, тиги бизнесиңди өрттөп кетем, балаңды көрбөй каласың, кызыңды таппай каласың деп коркуткан күндөр артта калды. Ал бандиттерди шефин баш кылып туруп, генералыбыз Камчыбек Ташиев жок кылып, коомубузду тазалап бергенин баарыбыз билебиз. Чечен төгүндөгү акчасына ишенип, менин акчам бар, демек баары мага кул болуш керек. Менин акчам бар, демек мен айткандай гана болушу керек. Баарын сатып аламын, баары менин колумда марионетка болот деп ойлогон кем акылдардын дагы тилеги орундалбайт. Анткени өлкө жетекчилиги шайлоодо добуш сатып алуу деген арам тактикага такыр жол берилбешин кайра эскертип айтып жатат. Эртең эгер ошентип добуш сата каламын же сатып ала каламын дегендер болсо, шайлоосу камоого айланып, депутат болуп парламентке барбай эле соттолгон болуп түрмөгө кетип калышы турган сөз. Ошондуктан урматтуу элибиз эми өткөн кеткендин баарын бир четке сүрүп туруп, жакшылап ойлонуп, шашпастан ар бир талапкерди карап чыгып, жолугушууларына барып сөздөрүн угуп, маани берип, өткөн тарыхын, баскан жолун карап, жүрөгү каалаган, жүрөгү тандаган талапкерге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Акыркы сөздүн баары эми чындап элибиздин өзүндө калды. Албетте эми баягы утур эле шайлоо же кандайдыр бир саясий окуялар болуп жатканда чыга калып, элдин баарын удургутуп, мен макул эмесмин, мен такыр мындайга макул болуп көрбөгөнмүн, мен бул шайлоону алдын ала эле тааныбаймын, булар сабатсыз, мен эң эле сабаттуумун, бул система болбойт, кокуй эле кокуй, булар туура эмес жолдо баратат деп үйрөнүп калган айрым саясатчылар, жана алардын группасындагы кызматчылары, жана гипноздон дагы эле чыга албай жүргөн айрым мекендештерибиз баягы эле сөзүн кайталап, ар жерге барып интервью берип, элдин көңүлүн бурууга аракет кыла беришет. Ал жагынан алдына киши салдырбаган мастерлерибиз жетиштүү эле. Эгер аларды тыңшап угуп отурсаң, бул жашоодон үмүтүң үзүлүп, азыр эле о дүйнөгө кетип калгың келип, өзүңө өзүң нааразы болуп, көзүң дагы, көңүлүң дагы эч бир жакшы нерсени көрбөй, Кудайга дагы нааразы болуп, тамың кетип калайын дейт. Анткени бул макул эмесмин, мен каршымын, эч кимиң мендей сабаттуу эмессиң, эч ким мага тең эмес деген кадимкидей эле жогуштуу оорудай көрүнөт. Тилеге каршы айрым мекендештерибиз дагы ошол жугуштуу ооруну таркатып жүргөн булак саясатчынын сөздөрүн уга берип, өзүнө жуктуруп алып, ушул күнгө чейин айыга албай жүргөнү өкүндүрбөй койбойт. Арасында бирок вакцинасын табып алып, айыгып, жок дегенде жашоодо бир нерсеге ыраазы болуп жашай турган абалга жетип келгендери да жок эмес. Бул саясатчыларга жана алардын тобуна өздөрүнө жараша гана мамиле кылып, өздөрүнө жараша гана тактикаларды колдонуп, өлкөбүздүн тынчтыгы жана өсүп өнүшү, элибиздин тынчтыгы жана ынтымагы, биримдиги үчүн керек болгон багытта иштей бергенибиз оң. Булар чыгып алып, канчалык асылып, жулкунуп, элге жаман көрсөтүүгө аракет кылбасын, жараткан Аллах Тааламдын таразасы так жана ал баарыбыздын жан дүйнөбүздү жана ниетибизди, чыныгы жүзүбүздү көрүп билип турат эмеспи. Демек Кудайдын алдында жана өз абийирибиз алдында эсебибиз так болсо, калганы эч нерсе эмес. Мамлекетибизде тынчтык, элибизде жакшылыктар көп болсун, шайлоолорду тынч жана таза өткөрүп алып, дагы кайра алга карай аракеттер улана берсин. Ар бир талапкерге
ийгиликтерди каалайбыз. Саламатта калыңыз.